Биз азыр Манас эл аралык аэропортундабыз. Мамлекеттик асман аба жолдору авиакомпаниясы бүгүн Талас облусуна алгачкы жолу жүргүнчүлөрдү ташуу менен каттамды аткарат. Маалымат үчүн айта кетсек, буга чейин дал ушул учак сынамык каттамды дагы ийгиликтүү аткарган болчу. 7-канал менен бирге болуңуздар. Дал ушул каттамдын жүрүшүнөн жеринде маалымат беребиз. Бишкек Талас каттамы боюнча азыркы учурда жүргүнчүлөр учакка отуруп даярданып жатышат. Аэропорттун берген маалыматына караганда 45 жүргүнчү учат. Ал эми билеттердин баасы 2200 сомдон 3200 сомго чейин сатылган. Biz razıyız. Talasqa birinci жолу учуп атабыз. Таластыктар, бишкектер өтө разыбыз. Мамлекетибизге ушундай бизге условия жасап, кам көрүп аткандарга, ушундай иштеп аткандарга чоң рахматыбызды айтабыз. Не дейбиз эми, ак жол, жолу шыдыр болсун, самолетубуз ак жолтой болсун. Мындан ары дагы жакшы каттамдарды бере берсин. Бүгүн баарыбыз таластыктар сүйүнүп учуп баратабыз Таласка. Талашка биринчи жолу учуп атырмын да. Илгери учкам, анан бери канча жыл болгон, өзүм жаш кесип учкам да. Эми ушунчалык сүйүнүп атырмын чында ушу учурганда. Чоңдорго рахмат. Көбүнчө ушу Садыр балама рахмат, ошонун тиешеси барго. Болбосо мурункулар учуруп эле койбойт беле. Шүгүр ушундай болгон, айдан өмүрү узун болсун ошо баланын. Садырдын. Рахмат. Кандай жакшы толкунданып сүйүнүп атырмын. Жолдон сорго келген мен Бишкекке келе атканда. Жүрөк оору, давление дегенден тимеле Таластан машина менен келген, мен жөө келгенде чарчап, өлөй деп келген. Эми Кудайга шүгүр, мынтип самолетко түшүп тимеле ушундай толкунданып атырмын, сүйүнүп атырмын. Менин оюм боюнча бул абдан жакшы. Кээ бир мынакей өз возрастта болгон адамдар үчүн дагы ашкандан көрө бул жакпен кеткен дагы абдан жакшы. Анан кээде мындай шашылыш жумуштар болот. Жакшылык, жамандык деген бар Кыргызда. Ошол убакыттарда дагы эгер тез арада жетип алган абдан сонун. Баалары биз учуп атырк. Азыр 2100 сом деди. Ошо 2100 сом. Мисалы жөөлөлүгү дейм, торлугу дейм 2100. Бул анткени жер менен жүргөн аба менен учканына байланыштуу. Анын үстүнө 45 минутада Кудайым жол буйрса өзүнүн кичимекенибиз көрүп калабыз Таласка. Негизи жакшы болдубу сиздерге ошо? Ооба да, жакшы үчүн ошону күтүп анан кетип атырк да. Биз кече кетмекпиз, анан бүгүн учат дегенден ошо атайып күтүп калдык. Биз жумушта эле келгенбиз буяка. Асман Airlines учагы толук 45 мүнөттө Талас аэропортуна учуп келип, каттамды ийгиликтүү ишке ашырды. Бүгүн Талас областын боюнча кубанычтуу күн деп эсептейм. Себеп дегенде 30 жылдан бери иштеген аэропортубуз бүгүнкү күнү жүргүнчүлөрдү кабыл алып атабыз. Сүйүнүчтүү кабар Талас эли үчүн. Не дейбиз, Талас аэропорту бүгүнкү күндө даяр учактарды тосуп алууга жана жөнөтүүгө. Таласка канча убакытта аралыкта бир учуп келип турсам болот? Азыр кандай план бар? Асман Airlines'тын айтуусу боюнча жумасына 2 жолу деп атат учак рейс каттамдар. Азырынча Талас Бишкек прямой рейс. Анан кийин келечекте Ошто кошобуз дешип атат. Талас Ош. Талас Ош. Талас Бишкек Ош треугольник кылып. Буга чейин ошол техникалык катачылыктардан улам ошол учпай калдыбы? Буга чейин да бир каттам учуш керек эле. Негизи азыр толук кандуу даярбы? Эч кандай мүчүлүштөр жокпу? Жок, эч кандай мүчүлүштүктөр жок. Бүгүнкү күндө аэропорт учактарды кабыл алууга толук 100% даяр.
Агай кыскача бир тарыхка токтоло кетиңизчи. Негизи эле Таласка акыркы жолу буга чейин качан самолет учуп келди эле, качан токтоп калды эле? Менин билишимче 1993-жылы акыркы Як-40 маркасынын үлгүсүндөгү учак учуп чыккан дейт да. Ошодон бери, андан бери учактар келип атты, берки вертолетторчу. Бүгүнкү күндө толук кандуу жүргүнчүлөр ташуу рейси бүгүнкү күндө тарыхка жазылып отур десем жаңылышпайм. Жакшы болду, сонун болду. Таласка биз 1 саатка жетпеген убакта келип калабыз деп ойлогон эмеспиз. Сонун эле болду, жаңы эле отурган болгонбуз, карасак уже чыгып атабыз. Жакшы болду, аябай жакшы. Бул өссө, кийинки келечекке бул аябай жакшы салым болот да. Биздин президентибизге дагы рахмат. Ушундай условия түзүп, авиакаттамдарды өнүктүрүп атканына.